Салам достор, сиздер менен Кызыктуу ТВ каналы. Бүгүн сиздерге Иран өлкөсү жөнүндөгү кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Сураныч, бул видеого алдын ала лайк басып коюңуз. Жана эгер каналга жазыла элек болсоңуз, сөзсүз жазылыңыз. Жана жаңы видеолорду биринчилерден болуп көрүш үчүн коңгуроону басыңыз. Биз баштадык. Ирандын борбор шаары Тегеран. Ирандын калкынын саны 82 миллиондон ашат. Иран жакынкы чыгыштагы Ирак, Туркия, Армения, Азербайжан, Түркменистан, Афганистан жана Пакистан менен чектешкен мамлекет. Түштүгүнөн Араб деңизинен Персия жана Оман булуңдары, ал эми түндүгүнөн Каспий деңизи жуулуп турат. Өлкөнүн толук аталышы Иран Ислам Республикасы. Өлкөнүн калкынын басымдуу көпчүлүгүн шиит мусулмандары түзөт. 1979 жылы Иран шахы кулатылгандан кийин бул өлкөдө светтик мыйзамдардын ордуна шариат киргизилген. 1979 жылдагы Ислам революциясынан мурун Иран батышка багыт алган кадимки светтик өлкө болгон. Ошол кездеги ирандыктар европалыктардай кийинишкен. Андан тышкары америкалык кинолорго жана музыкага аябай жакын болушкан. Бирок Шах Мухаммед Реза Пахвели бийликтен кулатылгандан кийин ислам дини өкүлү Али Хаменеи башында турган төңкөрүштүн натыйжасында Иран консерватизмди жана динчиликти чыңдоо багытында өзгөртүлдү. Баса, азыр Иранда Америка киносуна тыюу салынган. Анткени ал коомду бузат деп эсептелет. Бул өлкө 1935 жылга чейин Персия деп аталып келген. Азыркы Ирандын аймагы узак мезгилге чейин Перс империясынын курамына кирген. Байыркы Персиянын чектери эң жакшы учурларда Египеттен Индияга чейин созулган. Бул өлкөнүн калкынын көпчүлүгү фарси, башкача айтканда фарс тилинде сүйлөгөн перстер. Ошондой эле жарандары фарс тилинин топторунда, түрлөрүндө сүйлөгөн өлкөлөргө Афганистан жана Тажикистан кирет. Персия мамлекетин жана аны менен кошо Иранды исламдаштыруу 7-кылымда арабтардын келиши менен бирге болгон. Перстер арабтар эмес. Перстер менен арабтардын ортосунда тили, маданияты жана көптөгөн чоң айырмачылыктар бар. Иран ЮНЕСКОнун тарыхый эстеликтеринин саны боюнча дүйнөдө Египет жана Италиядан кийин 3-орунда турат. Иран дүйнөдөгү мыкты перс килемдери жасалчу өлкөлөрдүн бири. Килемдер фарс маданиятынын жана тарыхынын ажырагыс бөлүгү. Килем токуу улуттук искусствонун бир түрү катары эсептелет. Ага ирандыктар көп эмгектенишкен. Бүгүнкү күндө 2 миллиондон ашык ирандыктар килемдерди өндүрүүдө же сатууда акча табышат. Жана Иран перс килемдерин ири экспорттоочу өлкө болуп саналат. Байыркы Персия килемдери дүйнөдөгү эң мыкты музейлерде сакталат. Дүйнөдөгү эң эски килем болжол менен 2500 миң жыл мурун токулган. Кызыгы бул килем 1949 жылы Сибирдеги Алтай тоолорунан советтик археологдордун тобу тарабынан табылып, учурда Санкт-Петербург шаарындагы мамлекеттик Эрмитаж музейинде коюлган. Персия белгилүү акындардын жана илимпоздордун мекени. Байыркы Иран медицинасы, астрономия жана математиканын жетишкендиктери дүйнөдөгү эң көрүнүктүүлөрдүн бири деп эсептелет. Мисалы батышта Авиценна деген ат менен белгилүү болгон илимпоз Ибн Сина жугуштуу ооруларды, наркозду жана медицинанын көптөгөн башка тармактарын ачкан. Анын медицина канону китеби 19-кылымга чейин Европанын мыкты медициналык мекемелеринде окуу куралы катары колдонулуп келген. Перс адабияты дүйнөгө классикалык поэзиянын эң сонун үлгүлөрүн тартуулады. Көптөгөн өлкөлөрдө перс поэзиясынын классиги, илимпоз, математик, астроном жана философ Омар Хайям экендиги белгилүү. Ошондой эле перс акыны Саади европалыктардан мурун эле гуманизм терминин колдонуп келген. Жана анын ырларындагы саптар
Бүгүнкү күндө Бириккен Улуттар Уюмунун гимни болуп саналат. Иранда 4 аял алганга уруксат берилген. Балдар 15 жашында, ал эми кыздар 13 жашында турмушка чыккан учурлар дагы кездешет. Айрым маалыматтар боюнча турмушка чыккандан кийин кыздар университетте окуу мүмкүнчүлүгүнөн айрылышат. Ал эми бул өлкөнүн жарандары шайлоого 15 жаштан баштап катыша алышат. Иранда жынысын алмаштыруу операциясына уруксат берилген. Анын үстүнө мамлекет болжол менен 3000 АКШ доллар өлчөмүндө операцияга демөөрчүлүк кылат жана психотерапевттин биринчи консультациясынан хирургка барганга чейин процессти толук көзөмөлдөйт. Жынысын алмаштыруу боюнча операциялардын саны боюнча Иран Таиландтан кийин экинчи орунда турат. Иранда интернет катуу цензурага кабылган. Бийликтин тынчын кетирүү үчүн кандайдыр бир жол менен коркутуп үркүткөн бардык сайттар бөгөттөлгөн. Мисалы оппозициялык сайттар, нааразычылык акциялары, аялдардын укуктары жана башка көптөгөн маалыматтарды жарыялаган сайттар жабылышы мүмкүн. Ирандагы популярдуу сайттардан YouTube, Wikipedia жана Facebook сайттарына кирүүгө тыюу салынган. Иран өкмөтү өлкөнү толугу менен интернеттен ажыратып, өзүнүн ички интернетин түзүүгө ниетин бир жолу жарыялаган. Бирок бул азырынча иш жүзүнө аша элек. Иранда ар кандай алкоголдук ичимдиктерге жана баңгизаттарга мыйзам деңгээлинде тыюу салынган. Эгер ирандык же чет элдик жаран коомдук жайда мас абалында же колунда спирт ичимдиктери менен кармалса, ал полиция бөлүмүнө жеткирилет жана соттун чечими менен камчы менен жазаланышы мүмкүн. Дүйнөлүк мунай запасынын 60% Перс булуңунун аймагында топтолгон. Иран өзү 125 миллиард баррелге бааланган запасын камтыйт. Бул болжол менен дүйнөлүк мунай резервинин 10%-ын түзөт. Экономика мунай экспортунан көз каранды жана чет өлкөлүк инвестициялардын жетишсиздигинен жана төмөн өндүрүмдүүлүктөн жапа чегип келет. Айрыкча жогорку билимдүү аялдар менен жаштардын арасында жумушсуздуктун деңгээли жогору. Эл аралык санкциялар экономиканын өсүшүн жайлатат, инфляцияны жана жумушсуздукту тездетет. Иранга каршы алгачкы бир тараптуу санкциялар АКШ тарабынан ислам революциясынан улам жана 1979 жылы Тегерандагы Америка элчилигин басып алгандан кийин киргизилген. Кийинчерээк санкциялар терроризмге демөөрчүлүк кылган деген шек менен жана ядердик куралды жашыруун түзгөндүгүнө байланыштуу узартылган. 2006 жылы буунун коопсуздук кеңеши АКШнын Иранга карата саясатын колдоп, жакынкы чыгыш мамлекетинин экономикасынын олуттуу алсыратты. Мунайды экспорттоону чектөө өзгөчө оор болуп калды. Баса, Иран дүйнөдө мунай запасы боюнча Венесуэла, Сауд Арабиясы жана Канададан кийин 4-чү мамлекет. АКШ бийлигинин санкцияларынан улам бул өлкөдө Visa жана MasterCard карталары иштебейт. Иран бүгүн 40 жыл мурдага караганда кыйла кургак өлкө жана суу ресурстары ээрип баратат. Өлкөнүн өсүп келе жаткан шаарларында сууга болгон чоң суроо талап Ирандын суу менен камсыз болушунун негизги көйгөйлөрүнүн бири болуп саналат. 1979 жылдагы революциядан кийин Иранда аялдар үчүн кийинүү эрежелери чындыгында киргизилген. Жылаңач бутуңду ача албайсың, жабышкан кийим кие албайсың жана башка эрежелер. Эң негизгиси ар бир аял жоолук салынышы керек. Денени толугу менен жаап, көздөрү гана ачык калган кийим, паранжа кийинген аялдар Иранда аз. Дини ирандык аялдар негизинен чадор кийип жүрүшөт. Бул денени жашырган, бирок жүзүн ачык калтырган кара кийимдер. Иранда джинсы, босоножки, шиш такалуу бут кийимдерди кийген дагы аялдар бар. Ошондой эле кээ бирлери жоолукту мода аксессуары катары колдонушат.
Кээ бир булактар боюнча бул өлкөдө айрым мусулман өлкөлөрүнө караганда жашоо аялдар үчүн жеңилирээк. Ирандык аял кааласа аял жана үй кожоекеси боло алат. Кааласа саясатчы, таксист, сатуучу, ошондой эле полиция кызматкери, котормочу же журналист болуп иштесе болот. Шаарлардын көчөлөрүндө көчө тамактары катары Иранда бышырылган кызылчанын жана бышырылган картошканын жана куурулган төө бурчактын даамын татсаңыз болот. Сатуучулар так сыртта туруп, кайнап жаткан казанда тамак бышырышат. Ошол эле учурда ирандыктар даамдуу тамак жасаганды жакшы көрүшөт жана билишет. Жана алар конокторду жылуу тосуп алышып, көптөгөн улуттук тамактар салынган чоң дасторконду коюшат. Достор, бул видео аягына чыкты. Бул видео жөнүндө комментарийге өзүңүздүн ой пикириңизди жазыңыз. Кийинки видеодо Таиланд өлкөсү жөнүндөгү кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Кийинки видео батыраак чыгыш үчүн бул видеого мага жакты белгисин коюңуздар. Көрүшкөнчө достор.